жыйын өткөргөн, дин концепциясы кабыл алынган, жана ошондой көптөгөн иш-чаралар жасалган. Бүгүн биз ушул жерде ошол жасалган иш-чаралар, кабыл алынган чечимдер, кылынган жумуштар кандай жыйынтык алып келди, кандай кайсы жерге жеттик, кандай жетишкендиктерибиз бар, кандай кемчиликтерибиз бар деген суроону талкуулайбыз. Бул жерде сөз сүйлөө укугу өзгөчө биринчи кезекте диний уюмдардын, мамлекеттик уюмдардын өкүлдөрүнө берилет, андан соң жеке кишилер дагы сүйлөсө болот. Журналисттерден дагы суроо алууга даяр. Эми менен кийин дагы бир эки киши сүйлөйт, бирок мен алгач өзүмүн бул тармакты издеп жүргөн киши катары өзүмүн пикирлеримди, өзүмүн көз карашымды, өзүмүн чыгарган жыйынтыктарымды сиздерге айтып бергим келет, бөлүшкүм келет. Мынау 2014-жылы кабыл алынган дин концепциясын караганыбызда эң негизги проблемалар катары, дин чөйрөсүндөгү проблемалар катары бул учеттук каттоо, ажылыкты уюштуруу, прозелитизм, информационная безопасность, маалыматтык коопсуздук, диний билим берүү жана ошондой эле диний экстремизм айтылганда. Бул ушул башкача айтканда мамлекет ушул тармактарда иш алып барам деген ниетин билдирген. Арадан 4 жыл өттү. 4 жылда бул тармактар боюнча эмне өзгөрүүлөр болду деген суроо туулат. Бизде билесиздер, бир канча жылдан бери мамлекет Ханафи мазхабын колдоо, Матуриди ишенимин акыйдасын колдоо боюнча иш-чара жүргүзүп келет. Ошол боюнча өзүнүн ниетин билдирген, официалдуу документтерге да кирген бул керек болсо. Бирок мен түшүнө албаган бир маселе бар да. Эмне үчүн дин комиссиясы ханафиликке тиешелүү деген бир көз карашты расмий диний уюмдар ханафиликке тиешелүү деп эсептебейт. Мисалы, Нооруз маселесинде айтайын. Нооруз маселесинде дин комиссиясы мамлекеттин мен жалгыз кылгандыгын айтам да. Нооруз маселесинде, Ноорузду майрамдабоо маселесинде бул календарда кызыл болуп белгиленген, мамлекеттик деңгээлде белгиленген бир майрамдаш керек, майрамдаш керек эмеспи деген маселеде мамлекеттин жалгыз калганын көрдүк. Чынын айтканда бул аягында өкүнүчтүү нерсе. Эгер ханафизмди, ханафи мазхабынын түшүнүгүн Матуриди түшүнүктү мамлекеттин ушундай бир каалоосу болуп турган учурда, ушундай бир инициатива менен чыгып аткан мезгилде диний уюмдардан, диний аалымдардан колдоо келбегенде аягында өкүнүчтүү. Ошондуктан бул идеологиялык күрөштө кыскасы бир аз мамлекеттин жалгыз калгандыгын айтсак болот. Мындан сырткары бул жерде айтылат, организация хат жазылат, концепциянын өзүндө да айтылат, ажылыкты уюштуруу боюнча депчи. Дагы да суроолор туулат. Ажылыкты уюштуруу боюнча эмне реформа жасалды? Эгерде ажылыкка канча акча жумшалгандыгын, каяка жумшалгандыгын, канча акча чогултулгандыгын, калькуляция канча экендигин эл билбесе, белгисиз болсо, бул бир жашыруун информация болсо, диний чөйрөдөгү же болбосо ажылыкты уюштуруу боюнча реформадан сөз айтылуу мүмкүнбү? 2015-2016 жылдын башына чейин ажылык калькуляциясы ачык эле көрсөтүлүп келген, ачык эле айтылып келген, монча төлөйсүңөр, монча анан барасыңар. Эмне үчүн бир мындай бир так маалымат берилбейт азыр учурда? Бизде
акыркы ажылыкта дагы ажылыктын баасы кымбаттады, бирок эмне үчүн кымбаттагандыгы жөнүндө бир так маалымат жок. Мен сиздерге бир нерсе айтып берейин. Мен эсимде жаңылбасам 2016 жыл болуш керек болду. 2016 жылы Молдалиев, ошол мезгилде комиссиясынын жетекчиси Молдалиев ажылыктын кымбатташын доллардын кымбатташы менен түшүндүрдү да. Ажылыктын жалпы суммасын айтканда $50, $100 коштуп атат. Эмне үчүн коштуп атат? Доллар кымбаттаган үчүн коштуп атат. Эмне үчүн анда доллар бул эмне түшүнөт? Анда сом боюнча сом кымбаттаса анда айтса болот, сонда биз долларды да кымбаттадык. Тескерисинче доллар кымбаттаса эмне үчүн сен долларга дагы доллар коштуп атасың? Ошол бир логикага неме келбеген. Реформа учурунда реформа болду деп 4 жыл бир мамлекет үчүн аябай чоң узун убакыт. 4 жылда көп нерсе өзгөрдү. 4 жылда диний чөйрөнү реформалоо үчүн аябай көп ресурс бөлүндү. Аябай көп убакыт бөлүндү, аябай көп мээнет бөлүндү. Şu hareketçilik oldu mesela 4 yıl içinde. Bırak 4 yılda içinde biz kayısı caka cımbız misal. Muhtiyattın, din komisyasının, cana başka organların fonksiyonel milletlerini analizliyor degen bir yok geçip tükörgön bolчу din konsepsiyası kavramlar mezgilde organ kengi keçiminin fonksiyonel milletlerin analizi sistemalı türde, fonksiyonel türde bir reforma jasoo üçün жасалат да. Биз азыр учурда системалуу кандайдыр бир реформаны жасаганын биз көрбөй атабыз. Бул эмне деген сөз? Асанды кетиресиң, Үсөндү алып келесиң. Болотто алып кетиресиң дагы Мирбекти алып келесиң сыяктуу. Кишилердин орун алмаштыруусу гана болот. Мына азыр бизде дагы жаңы президент келиши менен бардык тармакта өзгөрүүлөр болуп атат. Дин тармагында да өзгөрүү болот деп күтүп атабыз. Бирок бул өзгөрүү системалуу өзгөрүү болмоюнча биз жыйынтыкка жетпейбиз деген пикирибизди айтып келип атабыз. Системалуу өзгөрүү боюнча дагы эле мисалы үчүн айталы, эми муфтий качан келет билбейм, бирок муфтий алмашса, ушуга ошол эле муфтий келет. Диний бул баягы игрокторду, оюнчуларды алмаштырып коюу проблеманы чечпегендигин биз 4 жылдын ичинде түшүнгүдөй эле болдук да. Диний чөйрөдө да албетте азыр учурда өзгөрүүлөр болушу мүмкүн, болот деп күтүп атабыз бизчи. Бирок биздин ислам жүзөө институт катары биздин көз карашыбыз, биздин түшүнүгүбүз бул өзгөрүүлөр системалуу түрдө болуш керек, системанын шарттарын өзгөртүш керек. Ажылык капа болбосун муфтияттын өкүлдөрү баары жок билбейм, бирок муфтият ажылыкты уюштуруу агентствосуна айланып калгандай сезип атат. Ажылыкты уюштуруу агентствосу катары көрүнүп атат сырттан караганда. Бул эмне бир ажылык бүтүп экинчиси менен башталат. Бирок ажылыкты бир ачык айкын системалуу түрдө тартип менен өткөрсөк макул, ага да макулбуз. Бирок эми колубузда калькуляцияны бериңиз, кече сурадык мисалы муфтияттан ажылыктын калькуляциясын бериңиз десек бербейт. Телевизордон да көрүп атсаңар керек. Сураса берилбейт. Эмне үчүн? Ушундай жашыруун информация бар. Мен мисалы кийинки жылы ажылыкка баргым келип атат. Мен билгим келет да канча төлөй турганын. Эмне үчүн төлөй турганын, кайсы кызматтар үчүн төлөй турганын. Азыр $450 жакын бул эркин түрдө баягы кааласаң бересиң, кааласаң бербейсиң дегендей бир төлөм бар. Бирок аны төлөбөсөң, ал эркин төлөбөсөң сен барбайсың ажылыкка. Эмне үчүн аны түз эле жазып коюш мажбурий түрдө төлөнө турган? Эмне үчүн бул өз эркиң менен бере турган нерсе деп жазат дагы ошол $2900 ичине кошуп койгон. Аны өз эркиң менен бербеймин, аны бери келип атат десең, сен ажылыкка бара албайсың. Бул эмне деген сөз? Бул адамдарды мындай ойлоп болгондук да. Кыскасы аябай мындай өкүнүчтүү нерселер бар. Бизде мисалы өткөндө бир сурандыруу жүргүздүк биз. Мындай деп сурады. Мамлекеттик органдар, эксперттер агай келиңиз. Мамлекеттик органдар, эксперттер айтат да,
тигиндей жаман жайылып атат, тигиндей идеология жайылып атат, мындай идеология жайылып атат, салафизм жайылып атат, башка сыяктуу депчи. Эмне үчүн ушул нерсенин баардыгын айткандар жана эле эксперттер жана мамлекеттик органдар айтат. Эмне үчүн муфтият ачыкча чыгып, мисалы үчүн салафизмге карата бир өзүнүн позициясын айтпайт? Эмне үчүн муфтият ушул жерде салафизмге карата көз карашын эмне үчүн утпайбыз? Эгерде ачык айтпаса, эксперттер, бизге окшогон эксперттер эмне үчүн биз ошондой жоопкерчиликти алышыбыз керек? Кадыр Маликовго кол салгандар эмне үчүн кол салды? Кадыр Маликовго кол салгандар билебиз эмне үчүн кол салганын. Себеби Кадыр Маликов ачык, көп нерсени ачык айткандыгы үчүн ошого кол салуу болду. Ал эми бул маселеде бул чыкпай отургандар өзүнүн бизнесин жасап, өзүнүн ишин кылып атат. Саясатын жүргүзүп атат, жана башка. Бул аягында өкүнүчтүү нерсе. Мен буга чейин биз бир да жолу мындай нерсе айтпадык эле, бирок өкүнүчтүү да, мына бүгүнкү ушундай эмес ыйтык чыгарып алсаңыздар болот. Бүгүнкү жыйын биз диний абалды, диний жүйөлөрдү чындап реформа жасоо керек экендигин айтыш үчүн жолугуп отурабыз. Асандын ордуна Үсөндү же башканын ордуна башканы коюп, албаштырып коюп, биз реформа кылдык деген. Бул дагы эле эмне? Чечилбеген маселе боюнча калат. Эмне үчүн ажылык паспорт мафиясы менен, паспорттоо коррупция менен тыгыз байланышта? Эмне үчүн макул ажылыкты бербесин, ажылык боюнча чечим чыккан муфтияттан өтпөйт? Эмне үчүн умраны сапаттуу уюштурган туристтик фирмалар эмне үчүн умра уюштура албайт? Эмне үчүн умрандар монополиялаштырып атат эме? Муфтият. Бул окшогон көйгөйлөр аябагандай көп. Мына муфтияттын мен кыска муфтияттын уставы, акыркы устав, Тургунтайда бекитилген устав кабыл алынганбы, алынган эмеспи? Шүгүр. Бекитилгени бекитилбеги? Жок. Ал өзү мурдагысынан бар. Мурдагысы менен иштейт. Былтыр болду Тургунтай. Мурдагы устав боюнча дагы көптөгөн суроолор бар. Бизде мындай нерсе бар да, сиздерге дагы бир нерсени айтып коеюн. Көптөн бери айта албай жүргөн нерсе бир маселе бар да. Тургунтайдын муфтийнин кандай шайланышы боюнча былтыр бул маселени эч ким көтөргөн жок. Бул мындай деген маселе. Тургунтайды ким шайлайт? Муфтийди ким шайлайт? Муфтийди алдындар кеңеш шайлайт, Алдындар кеңешин ким шайлайт? Алдындар кеңешин делегаттар шайлайт. А делегатты ким шайлайт? Делегатты муфтийге көз каранды болгон имам хатиптер менен казылар шайлайт. То есть бул мындай деген сөз. Президент, мисалы айтып президент өзүнө ким добуш берет? Шайлоого, президент шайлоого ким катышат тургандыгын өзү аныктайт деген сөз. Борбордук шайлоо комиссиясы эмес, же болбосо мыйзамда жазылгандай баардык баягы жарандар эмес. Бул президент өзүн шайлай турган адамдарды өзү тандайт деген сөз. Муфтийди шайлаган алымдар кеңешин делегаттар шайлайт, а эми делегатты муфтийге көз каранды болгон муфтий шайлаган казылар, имамдар тандайт. Бул ушундай бир көр круговорот деп коет да. Бул ушундай нерсе. Бул өкүнүчтүү нерсе. Бул маселе уставда да жазылган эмес. Делегаттар кандай шайлана тургандыгы жөнүндө, делегаттардын тарапсыз чындап эле өзүнүн добушун эркин бере турган делегаттар кантип шайлаш керек деген механизм азыркы уставда да жок, мурдагы уставда да жок. Мындан кийинки уставда да боло турган кебетеси да жок. Ошогон өкүнүчтүү нерселер бар. Эми байдан бери 15 мүнөт убактыңыздарды алдым, кечип коесуздар. Биз диний абал боюнча буюрса келаткан ай бир чоң изилдөөбүздүн жыйынтыгы чыгат. Бул жаштардын радикалдашуусунун себептери деген. Былтыр бир жылдык бир убакыттын ичинде бул изилдөөнү кылып бүттүк, социологиялык изилдөөнү кылдык.
ошонун жыйынтыгы менен да таанышасыздар. Анан биздин Ислам Изилөө институтунун сайты бар. ris.kg деген телефонда. Анан ушу менен өзүмдүн сөзүмдү жыйынтыктайм, бирок как модератор катары сөзүмдү улантып, суроолорго берем. Бизде диний абал боюнча, көйгөйлөр боюнча адилеттүү өзүнүн пикирин айткан, көз карашын айткан илимпоз коомдук ишмерлер аябагандай аз. Азыркы учурда илимпоздордагы коомдук ишмерлерибиз саясатчыларга окшоп, кайсы жерде пайда болсо ошол жака оңой адаттары да пайда болуп калды. Ар түрдүү топтордун, ар түрдүү диний жамааттардын жетегине кирип кеткен илимпоздорубуз бар, коомдук ишмерлерибиз бар. Эми алар аман эле болсун. Бирок биз бүгүн ушу диний абал боюнча коркпостон өзүнүн пикирин айтып жүргөн коомдук ишмерлерди илимпоздорду чакырганбыз. Нур агайды чакырганбыз, Нур Саралаев. Диний абал боюнча агайдын өзүнүн көз караштарын да укугубуз келет. Сиздер менен да бөлүшкүсү келет болуш керек өзүнүн да. Агайга сөз берели да. Мамлекеттин динге болгон мамилеси же болбосо методологиялык базасы. Эми ушул эле көз карашты маанайда карасак, же болбосо Кыргызстандагы диний процесстердин ички жана тышкы факторлору. Бүгүнкү Кыргызстанда кайсы фактор диний абалга көбүрөөк таасир эткен маселе жаралат да? Өзүбүз Кыргызстанда айтабыз, кыргыздар башынан эле бул традициялык диндин негизинде келген. Кыргызстандагы дин өзү Кокон хандыгынын тушунда эле көбүрөөк өрчүгөн, өскөн. Бирок ошондой болсо да бүгүнкү күндөгү
Biz insanın özünde kandırdığı tabiatı kuşattıran dili olan kışkıraş tabiatın prosesinde olup ama şuna biz iskusko yolunu kandırdığı ideologiya kışkıraşka baylap küçük hatası kırgınç. Yani bu bir situasyon boyunca öte çoğun köp söylese olur. Birinci katı şartlarım için buna orientasyon almaya tanımda yok. Din kaçandan beri özü situasyon katara karar gerekti. Ortalığında alsanız da neyle malkezlikte başkaça olma. Çok keyifli doğrularda şu dini siyasatlaştırıp kadar bir faktör kaynaktan bir sistem ameliyle başladı. Buna şu sistema şu dinin situasyonun faydalı oluşuna özgün salonun boşup ketkendir. Kırgızlarına ançalıkları o burun dinge şunçalık verilgen, baylangan prosesleri çok toğuz evet. Çok azlık mezgilde bu prosesler toxtatılga mümkün emas. Dini prosesler oğuzluklarga mümkün emas. Kırgızlar görüp atasızlar, Kırgızstanda olmasa dahi başka memleketlerde din, iyilik aralashıp, iyilikni algısı kelip, ardından çakırıklardı, uğranlardı jaratып atkан biz. Hiç kim garanti bere albayt. Өте өзгечті бүгінгі ситуация, дини ситуация контролдан шығып, қандайдыр бір бағытқа, жолса алдына қойған мақсатына ұмтылуға жетіп шығады. Күндегі дүниелік ситуация осындай да өзі. Эми біз айтабыз, мамлекет менен дин бөлүшкөн, бөлүнгөн, бири-бирine илигишпеш керек депчи. Европа мамлекеттерин алсаңыздар билет, өзүнчө мамлекет, өзүнчө мыйзамдын чегинде. Россияда динди мамлекет ооздуктап кармап турат, православ динин. Мамлекет илишпесе, Россиядагы соборный деген саясат бар, ошол ишке ашышы мүмкүн да. Бизде дин менен мамлекет кагаз жүзүндө бирге болгону менен человеческий фактор, адам факторунун деңгээлинде бирдей эмес. Мамлекет айткандай адам фактору мамлекет мүмкүн кээ бир адамдарды мамлекет мүмкүн пайдаланып атканда мамлекетти кээ бир адамдар пайдаланып жаткандыр да. Бири-бири менен байланышкан сыяктуу мындайларды биз көрүп атабыз. Шайлоо мезгилинде үн катып аткандарды кымдын келип тыянак жасасаңыз экен. Кандайдыр деңгээлде эки субъекттин ортосунда жашыруу байланыштар болушу мүмкүн депчи. Анан мен бул динди теологиянын негизинде, же болбосо философиянын негизинде карагандай саясаттын деңгээлинде байкоо жүргүзүү эле келбесем, бул дин негизи өзү философиянын тилинен айтканда динден
адам динден тышкары жашоо мүмкүн эмес, дин адамдан тышкары жашоого мүмкүн эмес да. Бул дин деген башка маселе, анан бул жаратуучу жараткан деген бул башка маселе. Муну ажыратып билиш керек. Эгерде биз радикалдаштыруудан кутулабыз десек, диндин өзүн башкача карашыбыз керек да. Диндин догматтары, принциптери. Анан бул жаратуучу жаратуу деген маселе бул өтө чоң маселе. Ооба, жаратуучу жараткан жаратуучу маселеге диндере, эгер мындай айтканда диндере түшүндүрүүгө күчү жетпейт, андай болу элек, андай диндер жок. Барлык диндердин жаратылышы жана башкалары салыштырмалуу деңгээлде гана болушу мүмкүн да. Көргөндөрүңүздөр үчүн чоңураак да, эгерде болсо мурунураак билсем башкача болот. Рахмат агай. Бул агайдын айтканы аягында мындай пикирине мен кошумчу жагы аягында көп да. Мисалы, илим билүү колдонуп жатпайбы? Азыр чын эле мындай чоң саясат билбейбиз. Саясий процессте, саясий чөйрөдөн отуруп, бирок мен диний чөйрөдө адамдардын, топтордун билимдери колдонуп жүргөн аягында көп көрүп атам да. Мисалы, bir тараптан карасаң, мына диний билим берүүнү реформалоо деген сөздөр айтып атпайбы? Медреселерди, ислам институттарды өрчөп отургузуу, сертификациялоо сыяктуучу. Бирок ал тармак канча жылдан бери көтөрүлүп келет бул маселе, диний билим берүүнү реформалоо боюнчачы. Бирок эмне үчүн ушул мезгилге чейин мындай бейрасмий түрдө, аты да медресе эмес, жөнөкөй эле үйлөрдө, 2-3 кабат үйлөрдө, чоң особняктарда, оролорунда, же болбосо батирлерде берилип жаткан диний билим берүү боюнча, диний билим берүүлөр, диний окутуулар боюнча эмне үчүн айтылбайт, эмне үчүн бул маселе көтөрүлбөйт? Ансыз деле медреселер, ислам институттар бул жарым расмий. Себеби ал жерде медресе деп аты жазылуу, келген белгилүү, окутуп аткан кишилерде белгилүү. Ал эми эмне үчүн бейрасмий түрдө королоруна топтоп алып, жыйындарды өткөрүп аткандарга эч бир чара көрүлбөйт да. Эмне үчүн бул уюмдар ачыкка чыгып, эмне үчүн ошол эле медресе ачуу же ислам институттарын ачуу аркылуу өзүнүн ишин жүргүзгүсү келбейт? Эмне үчүн араб өлкөлөрүнөн келген ар түрдүү фонддор биздин молдолорго жазылбаган, айтылбаган, эч жерде көрсөтүлбөгөн стипендияларды, айлыктарды берет? Эмне үчүн биздин молдолор, имамдар окшогон белгисиз, мамлекет билбеген бир акчаларды алыш керек? Эмне үчүн ошол фонддорго көз каранды болуш керек? Бул нерсе өткөн мен. Ошол бир фонд, тараптардан келген фонд молдолорго ошондой айлык берет, стипендия берет экен. Ал эми арабтардан кимдер келип атканын билебиз. Ошол эле күч органдары айткан, ошол эле эксперттер айткан салафий көз караштагы фонддор. Bir тараптан ханафилик менен ханафи мазхабын жаябыз, матуридизмди жаябыз дейбиз. Экинчи тараптан молдолорубузга салафилер стипендия берет. Бул адилеттүү эмес го. Өкүнүчтүү, бирок бул жерде бул кичинекей эле проблемалар. Бирок бул системалык түрдө буну жеңбейинче бир чара көрө албайбыз, бир максатка жетпейбиз. Ошол үчүн эми уруксат берсеңиздер, кийинки сөздү Асан ажыга берейли. Асан Саипов бул диний чөйрөдөгү маселелерди, өзгөчө ачылык уюштуруу боюнча маселелерди айтып берет. Мына жерде мисалы мен азыр ошол дин концепциясын карап отурам, ушул жерде да жазып атат да, ошол ажылыкты уюштурууда коррупцияны жоюу жана айкындыкты камсыздоо деп жазып турат да. Ошондуктан бул канчалык деңгээлде ишке ашууда деген суроо туулат.
Biz эми бул маселени ойлоп таап, ой ушундай маселе бар, ажылык маселеси деп айткан жок. Бул жерде ошо мамлекеттин расмий документиндеги айтылган нерсени көтөрүп атабыз. Бул жерде ошол эле диний билим берүү боюнча турат, жана башка жана башка. Сөз сизде. Мээримдүү Борике Алла Тааланын аты менен баштаймын. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу журналисттер. Акыркы учурларда билесиздер, ар бир бийлик алмашкан учурларда болсун, Кыргызстандын муфтияты тууралуу ар бир окуяларга байланыштуу муфтият тууралуу менен маалымат тармагында болсун, коомчулукта тез чагылдырылып турган маселе бул ажылык жана муфтият керегиндеги ар түрдүү айымгеттер. Эми ошол айымгеттердин же ошол бул көтөрүлгөн маселенин чындыгы канчалык деңгээлде муфтият реформаланып бүгүнкү күндө мусулмандарга кызмат кылып жатат деген ой тегеректе журналисттер көбүрөөк бизге караганда көбүрөөк маалымат топторуп жеткизүүгө аракет кыласыздар. Мына жакында эле атайын өздөрүнүн бир коомдук уюм элдин укугун коргоо деген эмелерде бир 2 киши Келдибек жана дагы бир Өлөмүшөк деген Анвар деген байкелер чыкты. Андан кийин Рыспек Өмүрзаков деген бир журналист байкебиз «Писанный закон для муфтия Кыргызской республики» деген республика гезитине атайын макала жарыялаган. Ошол көтөрүлүп чыккан Акипресс аркылуу берилген маалыматты орусча даана так жеткизүүгө аракет кылган да. Ошол элеге утурмай Жаңы Орда гезитине Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтии Максатбек Азиз Токтомушев опровержение берип атат бул жерде. Даже бул жерде өзүн көрсөтүп атат, эгерде менин ушул эмелерим далилденсе, мен муфтиятка кызматты таштап кетүүгө даярмын деген өзүнүн көз карашын билдирген. Эми биз буларга бир аз анализ жасап көрдүк да, чындыгында канчалык деңгээлде муфтият бүгүнкү күндө өз ишин аткарууда. Чындыгында муфтият мурунку эски муфтияттын ордуна бир жаңы реформаларга бардыбы, жаңы нерселер жасалып жатабы деген тарихте бир аз анализ жасадык. Ошол учурда мен сиздерге 3 негизги бир эмеде токтолгум келип турат. Чындыгында муфтият 2014 жылы мурунку Рахматулла ажы кеткенден кийин ордуна Максатбек Азиз Токтомушев келген. Максатбек Азиз билесиздер бул табигый жамааттын мүчөсү экендиги өзү мен анын мүчөсү эмесмин деп айтымдаган. Мен анда маалымат канчасы болсун, мен муну ачык жарыялаганмын, табигый жамааттын мүчөсү эмесмин деп айтты. Бул азыр Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтии. Бирок ошол Максатбек ажы келгенден бери чындыгында ажылыктагы кандайдыр бир деңгээлде Чубак ажыдан башталган реформалар аз да болсо мурунку эски тартиптерди кандайдыр бир жаңы услова, жаңы бир өзгөрүүгө, же болбосо электрондук бир тармактагы өзгөрүүлөргө жетишти деп айтсак болот, кандайдыр бир деңгээлде. Бирок ошол бүгүнкү ушул коомдогу айтылып аткан сөздөр, коомдогу чыгып аткан нерселер чындыгында канчалык деңгээлде муфтийге тиешелүү эмес экенин өзүмдүн жеке көз карашымдагы анализимди сиздерге айтып берүүгө аракет кылам. Себеби муфтият бир канча алдыга чыкты дегенибиз менен кандайдыр бир деңгээлде толук реформалоого дагы да муктаж болуп келет. Себеби ал жердеги кадрдык маселелер биринчи орунда турат. Ошол кадр маселеси муфтиятта өзүнүн ордун тапкан жок. Дагы деле ал жерде кызмат тартиби бир реформага өзгөрүүгө алып келет. Ал реформа болуу үчүн ал жерге татыктуу өзүнүн ишин кыла билген кандидаттардын келүүсү шарт деп ойлойм. Биринчиден. Экинчиден, муфтияттагы коррупциялык иштер, ачыктагы билинбеген коррупциялык иштер бүгүнкү күндө дагы деле уланып келүүдө деп эсептейм. Бүгүнкү чыгып айтып аткан маселелер да ошонун тегерегинде ой жүргүзүп жатат. Мисалы кандайча дешиңиздер мүмкүн. Мисалы акыркы алдыга кеңешинин жыйыны быйылкы жылыбыздын 2018 январынын этегинде болуп өткөн. Ошол алдыга кеңешинин жыйынында Чубак ажы бул маселени көтөрүп, алдыга кеңеши Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын финансылык иштеринде эч кандай бир тартип оңолуу болбой жаткандыгын айтышкан. Жана айтуу керек болбостон атайын
5 kişilik turgan комиссия түзгөн. Алымдар кеңешинин төрагасынын орун басары Марс Ибраев ал комиссияга жетекчилик кылган. Борбордук текшерүү комиссиясында иштеген Бакыт Нурдинов деген жигит жана дагы алымдар кеңешинин 4 киши Марс Ибраев менен биргеликте ал комиссияга мүчө болуп киришкен. Бирок бүгүнкү күнгө чейин эч кандай бир ал комиссиядан мөн сөз жок. Финансылык иштер боюнча толугу менен эч кандай маалымат муфтият берилгенден эмес. Бул алымдар кеңешинин турган комиссия дагы эмне кылган, бул жөнүндө эч кандай маалымат чыгарган жок. Азирети муфтий өзүнө тиешелүү дежурный чалдарды Акипрестен чыгарып, өзүн актоо менен аракетке өттү. Бирок ошол комиссия ал жерде мен боюнча алымдар кеңеши Азирети муфтийдин укугун колдоп чыкса жакшы болот эле. Ошол учурда ошол комиссия финансылык иштеринин туура экендигин, таза экендигин көрсөтүп, далилдеп, муфтийди актаса болот эле. Эмне үчүн бүгүнкү күндө ошол комиссия ал нерсени актааны көктө деген жок, алымдар кеңешинин үн сөз жок. Себеби мунун баардыгы жогоруда Мамет айтып өткөндөй, бул система өзүнүн айланасында бирин каракаганын өзү чокубасы деген тәризде бирин караган отурушат. Алымдар кеңеши муфтийди колдойт, муфтий түшкөн каражаттардан буларды бир аз чокутуп коелу, комиссиядан эч кандай бир дарек жок. Мен эгерде бүгүн Ачышкы районунда чакырганбыз, муфтийдин өзүн да чакырганбыз, келсе алардын бетине да айтмаган. Ошол учурда ачылыктагы дагы бир көйгөйлөрдүн бири бул калькуляциянын ачык көрсөтүлбөгөнү. Буга чейин ачылыктын калькуляциясы ачык жана тап көрсөтүлүп келинген. 2014 жылы мен басма сөз маалымат кызматын жетектеп турганда дагы биз ачык муну кесиптерге жарыялаганбыз, калькуляция белгилүү болду. Эми бүгүнкү күндө калькуляция ачыкталбайт. Жана биз өзүм билип, ошол ажылык мурда бөлүм жетекчисинен сурадык калькуляцияны берилген, биз ушундай жыйын өткөзөбүз, каттайбыз тууралуу бир маалымат берет. Алар комиссиянын чечими менен бул берилбей турганын далилдешти, айтышты. Бирок авиабилеттин ошол мурунку 2014 жылдагы көрсөтүлгөн таризде барып келүү авиабилеттин акы $1300 болгон. Бүгүнкү күндө $1550 деп турат. Эмне себептен? Себеби анча жол киренин кымбаттуу доллардын курсу менен алар айтканга аракет кылышат. Бирок бул көрсөткүч дагы эле ошол эмеде турат, эч кандай өзгөрүү болмошот. Мисалы Бишкек авиакаттамы барып келүү мисалы $555 түзөт экен. Ошол учурда Дубайдын эмеси $370 кошулганда $925 гана түзөт. Бүгүнкү күндө бир ажыдан алынып аткан акча $1550. Эгерде $925 болсо, анда калган $550–575 кимдин чөнтөгүнө кетет? Бул жерде Ноул гезитте айтып аткан коррупциялык иштер ушул жерде жатат. Бул же муфтияттын алымдар кеңешине же болбосо диний тармактагы адамдар эч ким билбейт. Буну бир муфтий билет жана ошол муфтий менен иштешип аткан авиакомпанияны алып келип колуна салып берип аткан Флей Дубайга иштеп жүргөн Окенов Талай деген киши бар. Окенов Талай ол 4 жылдардан бери муфтият менен ажылык системасында бул ажылыктын кашып келүү иштерин толук бул жердеги баягы биздин Атамбаевдин колунда иштеген Шокур деген атка белгилүү болгон Икрам Ильмияновдун түз бул жерде тиешеси бар. Азирети муфтий дагы ошол түз ошол Ильмиянов менен бул коррупциялык иштерде экөө чогуу бир. Ошол Талай Окенов, Ильмиянов жана Азирети муфтий могул жерде өзүнүн актап атат. Мен эч кандай мынау Икрам Сатаевич менен мамилебиз жакшы, бирок бир сом берип, же бир сом алып соода кылган чогуу иштесен адамдар эмеспиз. Мунун баардыгы мен оюмча жалган. Азирети муфтийдин бүткүл жалган айтуусу туура дагы эмес. Жана Азирети муфтий эгерде уят болсо бүгүнкү күндө алымдар кеңешине арызын жазып, кечээки окуялардан кийин кызматтан түз кетүү арызын жазып кетиш керек болчу. Бирок ал нерсеге барган жок. Эми көрө жатабыз мындан кийинки иштер кандай уланарын. Ошол учурда ажылыктагы жатакана мейманканасы мурда
$250 10 күнгө $250 болуп келген. Бүгүнкү күндө 4-5 күн гана Мадина шаарында жатып атышат. Ошол Мадина шаарында жатып аткан 4-5 күндүк акча бүгүнкү күндө $194 тегерегинде, $200 Мадинасында акча. Бул акча дагы тендер аркылуу ажылык умра бөлүмү толук билип, муфтият тарабынан көзөмөлдөнүп туруш керек. Муну эч ким билбейт. Муну бир гана муфтий билет жана ошол Мадинадагы Яхья деген өзбек киши билет. Ушул экөөнүн ортосунда гана түзүлүп, бул ачык элге угулбай жатат. Бул жердеги $200 Мадинасында дагы бир топ коррупциялык иштер бар десек болот. Муну атайын биз 2014 жылды ачылып алган убакта бул жөнүндө аябай сөздөр үчүн бул жерден акча жеп кой деген имиштерди ошол ажылык бөлүмүндөгү өздөрүнүн адамдары, билдирип алган адамдар дагы бул жерде коррупциялык иштер бар экендигин ачык келип айтышкан. Биз аларды сүйлөтүп жазып алган учурларыбыз да болду. Бирок алар өздөрү коркуп ачык айтып чыга алышкан. Эмне себептен экенин ким билет? Алар жылда ажыга барып келген адамдар, муфтий тарабынан жөнөтүлгөн адамдар, ошондо алымдар кеңешинин мүчөлөрү бар, жылда барып кызмат кылып келген адамдар бар. Алар ошо жылда барып кызмат кылып келгениnden кушкар болгондуктан жана аларга айлык акы бөлүнөт ажылык иштемесен, ошон үчүн булар ачык айта алышпайт дагы. Келгенден кийин мындай болду деп шыбырак коюу менен гана алектенишет. Ошол эле учурда 2010 жылы билесиздер Жогорку Кеңеште муфтиятка умра жана ажылыкты толук мыйзамдуу түрдө чечим чыгарып, Жогорку Кеңеш муфтиятка берген. Бүгүнкү күндө ажылык системасы муфтият тарабынан уюштурулуп келген, бирок фирмаларга умра системасын фирмаларга берип койгон. Эмне үчүн берип койду? Мага чейин умра иштерин бир канча туристтик компаниялар аткарып келүүдө. Ошол учурда Азирети муфтий жеке өзүнүн умра деген атындагы умрага алып барып келүү фирмасын ачып алган. Ал жеке өзүнүкү, ошол жеке өзүнүн дагы кызыкчылыгын коргоо максатында бул мыйзамга баш ийбей умраны жеке фирмаларга берип коюп десек болот. Экинчиден, ал жерде мурда секретарь болуп жүргөн Исхаков Азиз деген жигит ошол умраны жетектеп, ошол ажылык бөлүмүндө да иштеп, муфтияттан айлык жана ошол учурда муфтий өзү Жогорку Кеңештин чыгарткан чечимдерин бузуп, өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн умра деген фирманы не кылып турат, бүгүнкү күндө иштетип турат. Эгерде муфтий ачык кызмат кылса, анда ал умра муфтият үчүн кызмат кылыш керек болчу да, туурабы? Эмне үчүн ал жеке бир адамдын муфтийдин кызыкчылыгы үчүн иштеш керек? Бул дагы Кыргызстандагы мусулмандардын ички көйгөйүн, ички анын жан дүйнөсүн не кылып берет, ойготот. Ошондуктан ар түрдүү уюмдар бул маселеде чыгып, муфтияттын жүргүзүп аткан иштеринин туура эмес экендигин билдирет. Эгерде дин тармагында жүргөн адамдар буну ачык көрүп билип турат, бирок коомго бул нерселерди билдирбей келүүдө. Биз ошону сиздерге ачык жеткирүүгө аракет кылуудабыз. Ошондой эле Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы тууралуу бир топ сын пикирлер мурда айтылып келинген. Мурунку Орозбек Молдалиев госкомиссияны жетектеп турган мезгилде Кыргызстан мусулмандар дин башкармасында бир кыйла реформаларды жасоого аракет кылган. Бирок ал аракеттер неменен чектелди? Ал аракеттер кандайдыр бир жамааттардын адамдарын муфтиятка алып келүү менен гана чектелди. Башка эч кандай бир реформа берген жок. Бүгүнкү күндө Кыргызстан мусулмандар дин башкармасында негизинен эки жамааттын иш жүргүзүүсү бул Адеп Башардын коомдук фондунун түзгөн Күленди жамааты менен Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын башчылык кылган Жосу Табиги жамааттын кызматкерлери толук менен ушул муфтияттагы диний тармакта иш алып келишүүдө. Эмне үчүн мамлекет бир жамааттын кызыкчылыгы үчүн эки жамаатты ал жерге тыйып коюп, Кыргызстандын диний ишмердүүлүгүн буларга салып бериш керек? Мамлекет өзү бул нерсени жасады. Жоксо Орозбек Молдалиев турган учурда ушул нерсе не болду? Ачык толук менен ушул жерде иш жүргүзүп келди. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы жүргүзүлүп аткан диний саясаттагы ушул эки жамааттын кызыкчылыгынын негизинде гана иш алып барып. Башка бир
маскабын жайылтууда же болбосо матунид акидасын жайылтуудабыз деген жалпы ат менен ал жерде эки жамааттын кызыкчылыгын көздөгөн иш аракеттер жүргүзүлүүдө. Мисалга муну бир нерсе алсак болот. Түркия мамлекети Кыргызстан менен жакын аракада иш алып келет. Ошол учурда 1992-жылы Ош мамлекеттик университетинде теология факультетин ачышкан. Ошол теология факультетин бүгүнгү чейин каржылап ал жердеги бүтүрүүчүлөрдү мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иш алып баруучу шарттарды түзүп динди окуп келүүдө да. Ошол учурда ошол Оштогу теология факультети көп жылдардан бери имамдардын билим деңгээлин жогорулатууда салымын кошуп, Оштогу теология факультетинде имамдардын диний окуу билимин жогорулатуу схемасын түзүп, сабактар берилип келген. Аны иман фонду деген маселе көтөрүлүп, Кыргызстанда Кыргызстандын маданий диний маалыматын жогорулатабыз деген схемада жаңыдан бир күч пайда болуп, бир жамаат алар мамлекетте өздөрүнүн адамдардын толук кызыкчылыктарын коргоо менен киргизип, иман фондун Бүленчи жамаатынын жетекчилигинде турган жигиттерди алып келип коюп, ошол Түркиядан келип аткан теология аркылуу жүргүзүлүп аткан иш укуктарды нерселерди Бүленчи жамаатынын колуна салып берип койду. Ал Бүленчи жамаатынын жетегинде турган Искендер деген жигит бар. Түркиядагы Анкара университетинин теология факультетин бүтүргөн жигит болчу. Анан Бүленчи экенин билингенден кийин анын ордуна башка бир жигит алып келишти. Нуржигит Кадырбеков деген. Нуржигит Кадырбеков Ош мамлекеттик университетинин юридика факультетин бүтүргөн, белгилүү Кыргызстанда коомдук ишмер тармагында белгилүү, бирок ал дагы Бүленчи жамааттын таасиринде калган жигит. Булар орун алмашуу менен эч кандай бир нерсе өзгөрүлбөстө дагы деле Бүленчи жамаатынын кызыкчылыгын коргогон адамдар эмне болот? Бул иман фондун жетектеп Кыргызстандагы иш жүргүзүлгөн жерлерде бүтүндөй өздөрүнүн колдорун, тамырларын салып, Кыргызстанда эки жамаат бүгүндө диний тармакты контролдоп, дин тармакты өздөрүнүн кызыкчылыктарына пайдаланып келүүдө. Биз муну айтышыбыз керек. Кыргызстанда эски медресе схемасын бүткөн алымдарыбыз бүгүнкү күндө толтура. Кыргызстанда эскиден Ханафи, Матуриди акидасын толук колдоп, кубаттап келген жергиликтүү медреселерде бүтүп, илимин жоготуп, балдарды тарбиялап келген бүтүндөй алымдар бүгүнкү күндө бул нерсеге өздөрүн жумуп келүүдө. Ошол эле мамлекет дагы кандай бир жамааттар кызыкчылыгына ошол бүгүнкү билесиздер Коргоо кеңешинде айтылган коюлган талаптар мамлекет тарабынан дагы контролдонбой, дин тарабынан дагы эч кандай бир көз караштар айтылбай, бул жерде Кыргызстандагы диний окуя, диний көз караштар, саясий болобу, диний болобу кандай бир өзүнүн ордун таппай, муфтият бүгүнкү күндө реформалоого муктаж болуп гана келүүдө. Жана келе бермекчи. Бул 27 жыл болду, 27 жылдан бери эч кандай бир өзгөрүү болгон жок деп эсептесек болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Алла разы болсун. Рахмат Асанжы. Эми бул жерде мен бир нерсени кошумчалай кетким келет да. Ар түрдүү топтордун, диний жамааттардын, ар түрдүү көз караштагы адамдардын болуусу табигый нерсе да. Бул бизде эч бир жамаат болбогон, же болбосо эч бир топ болбогон, агым болбогон бир мамлекетте жашашыбыз керек деген нерсе туура эмес. Ар түрдүү топтордун болуусу жана диний чөйрөнү багынтуу үчүн, диний чөйрөдө басымдуулук кылыш үчүн, диний чөйрөдө өзүнүн максатына жетиш үчүн, өзүнүн идеологиясын жайыш үчүн диний топтордун болуусу, ошого аракет кылуусу бул табигый нерсе. Бул болуш да керек. Конкуренция деген нерсе бар, ар түрдүү көз караш бар. Пайгамбарлардан баштап эле ар түрдүү көз караштар, пикирлер болуп келген, жамааттар болуп келген, топтор болуп келген да. Бирок бул жерде биз эмнени айткыбыз келет? Жамааттардын жалпы барлыкка тиешелүү болгон уюмдарды, мекемелерди монополиялаштырып албаш керек да. Эгерде бир жамаат муфтиятыбызды, баарыбыздын муфтият болгон муфтиятыбызды монополиялаштырып алса, же болбосо белгилүү бир жамаат айталы
мамлекеттик деңгээлде диний чөйрөдөгү жүрүп жаткан иштерге монополия жүргүзүп бир багып бергенге аракет кылып атса бул туура эмес. Bir partiyanın kızıkçılığına hizmet kılgan mamleket kanday korkunçlu olsa, bir dini cemaatin kızıkçılığına hizmet kılgan muhtiyatın bolusu da korkunçlu deriz. Muhtiyattan biz tarafsız olursun, adletli olursun, açık aydın olursun kütөбүз. Muhtiyatın diyorsun, muhtiyatla işleyen kişilerin bir cemaatla simpatiyasının bolusu, göz karşının bolusu, cemaat benim bayramışının bolusu tabii bir nerse. Bирок kızmat kılıp atkanda, elge kızmat gösterip atkanda, Müslümanların bağrının biz yetekçisiyiz. Biz Müslümanların bağrının, Kırgızstan Müslümanlarının ökülüyüz degenden keyin, oşol anda eş jakын tartpастан oşo kızmatты көрсөтүш керек. Oşo kızmatты көрсөтүш керек. Дагы нерсени айтып коеюн, жанагы теология факультеттери боюнчачы. Мисалы имамдыкка теология факультеттеринин бүтүрүүчүлөрүн албайсыңарбы дешсе, айтат, жок, биз теология факультетинин бүтүрүүчүлөрү жарабайт, биз имамдарды деле кайрадан окутуп переквалификация кылсак, бул маселе чечилет. Анда эмне үчүн силер теология факультеттеринин мугалимдеринен имамдарга сабак берди деп атасыңар, эгер силер теологдор ошо имам болгонго жарабаса. Эмне үчүн имамдардын квалификациясын жоготууда теолог мугалимдер барып сабак берет? Суроолор аягында көп. Ошондуктан бул нерсе мындай да, бул адилеттүүлүк деген нерсе бар. Адилеттүүлүк деген нерсе болуш керек да. Баарына бирдей караш керек. Муфтияттары, мамлекеттик органдарды, мамлекеттик кызматкерлер дагы. Эч качан биздин мыйзам дагы, шарият дагы адилеттүү болбоого чакырбайт. Ошондуктан адилеттүү болуу керек, тарапсыз болуу керек деген бир нерсени айтып атабыз. Мисалы үчүн жанагы умра маселесинде да адилеттүү болуш үчүн барып тендер өткөрүш керек. Туристтик фирмалар кирсин. Эгер ажылыкты бергиси келбесе, умрага туристтик фирмалар кирсин, каалаган утсун, татыктуусун утсун, биздин ажылар дагы ошол берген акчасына татыктуу эс алып, көрүп, сыйынып, Кудайга тазым кылып келсин. Эмне үчүн бизге мисалы жанагы нерсе туура эле, жана бир аэрофлот, бир авиакомпания өтүп атпайбы? Эмне үчүн биз мажбурбуз алар менен ошол авиакомпаниянын кызматын пайдаланууга? Эмне үчүн бул жерде бизге бир башка вариант, башка выбор жок? Кыскасы ошондой, бизде азыркы учурда алдыда баш сөзүн башында айтып өткөндөй диний чөйрөдө дагы реформалардын болуусу күтүлүп атат. Бирок бул нерсе мурдагы биздин кетирген каталарыбызды кайталабаш керек деген сөздү айтып атабыз. Мурда реформа болот деп 2014-жылы ушундай баарын сүйүнүп ушундай нерсе баштадык эле, аягында эч нерсе менен бүткөн жок. Ошол реформаны башында турган ошол эле Молдалиев азыр чыгып алып туруп таптакыр башка нерселерди айтып атат. Как будто 4 жыл, 3 жыл дин комиссиясын жетектебегенде кебекете сүйлөп атат. Бул деген сөз эртең күнү макул Молдалиевге окшогон дагы бирөө келди, алда 3 жылдан кийин ошентип айтсак болмогон эми болбой калды десе, биз да 6 жылыбызды, 10 жылыбызды жокко чыгарабыз. Бул биздин баягы чын айткандачы, ислам дининин катары биз адилет сөзүбүздү айталы деп эле бүгүнкү жыйындык да. Анан азыр бизге ошол келген монуктарыбызда өздөрүнүн көз карашын айтты. Эми сөз берели, сүйлөйүн дегендерге 1 мүнөттөн сөз берели. Болсо, 1 мүнөт азыр, силер жарымсам? 1 мүнөт. 1 мүнөт. 1 мүнөт бериңиз. 1 мүнөт азыр, силер ушунча уктук. Сабырдыңыздар. Мындай кылалы, 1 мүнөт. Жок, 5 мүнөт берели. А бирок журналисттерден суроо беребиз дегендерге 5 мүнөт. 10 мүнөт берсең жок, разы. Мен өзім қысқаша таныстырып өтейін. Урматтуу жыйындын катчылары, массалык маалыматтардын өкүлдөрү. Мен аты жөнүм Улан Исаков. Мен 2014 жылы Коргоо кеңешинин чечими чыккандан кийин
аттестационный комиссияға көз қарандысы мүше болып келген дини жөнінің реформалары бойынша и договордық тексеру комиссиясы ошол муфтияттын конкурс аркылуу өткөрүлгөн. Эми маселени тока терезенин айтайын. Бирөө клиникада кылбай, бирөөнүн агымында ташытпай маселени айтайын. Биринчиден биз теократиялык мамлекет эмес, светтик мамлекетпиз. Аркада айтпайбыз. Муфтияттын эл болуу деңгээлинде эле ошон үчүн бүт камчыдагы, аттагы мамлекеттин эмесинде. Нурагай айтып өттү, эшегин жашып тушагында. Мамлекет канча бекем болсо, мамлекет өзүнүн позициясында бекем, жана туруп калган маселелер болот. Кыскача айтып өткөнгө, туура мына суроолор келип калды, талкуулар. Реформа эмнени көргөзүп деди. Кыскача 10 жылдык тарыхтан алды. 2010 жылы. 10 жылдан 2008 жылга чейин муфтият эмне болду? Муфтиятка киши өлтүрүү боюнча шектелди. Биринчи муфти Мурат Абажы кантип өлтүрүлдү? Иш аркылуу болуп кетти. Эмне болгону дайынсыз. И порнография дегенде эпицентр болду. Элге шерменде болду. Урал калктı. Андан кийин өтө турганда Госкомрегиондагы немелер өкүлдөр отурат. Тура реформа башталды. Бирок реформа башталганда биринчи аттестация болуп атканда 3300 баланча имамдан дээрлик 60% Курандан Фатиха сүрөсүн билчү эмес. Шүкүр мырза буга далил болуп бере алат. Имам Матуриди акыдасы эмне дегенде расмандын бирден түшкөн сени карап берчи. Реформа болду муфтиятта, болгон жокпу? Болду, бирок өзүнүн деңгээлинче Азирети муфтинин акылы опыты жеткенче болду. Бул барып эшегине жараша тушагы маселеге такалып дини концепцияда болгондон 2020 жылга чейин ошонун мониторинги мамлекет тараптан аймагында кылдыңбы, тепкинди кылдыңбы дегенге такалат. Масал калып аткан бул барып түз муфтинин агыротуна кет деген сөз болуп атат. Мамлекет муфтини ким шайлайт? Алымдар кеңеш шайлайт, бул шайлайт деген калп. Жөнөкөй формальность. Жок, баланча муфти болсун десе, бир суткада муфти алмашат. Ошону билип алабыз баарыбыз. Экинчи маселе, туура талаптар коюлду. Казыр баланча болуш керек, райком тигинче болуш керек, тигинче болуш керек деп. Бирок барып эле ким тоскоол болуп атат. Ошол эле агыйдын кишиси, ошол эле бөгүдүн кишиси, ошол эле 120 депутат. Эмнеге кайра демиз болот? Шайлоо керек болгондо молдо керек. Баардык чоңдук макул сага тигиндүү кылып беребиз, буга муну кылып беребиз деген эмес сөз. Андан кийин хаж маселесине келгенде чоңунун баары хаждын дегенде. Эгер муфтияттан хажды алып койсо эч ким муфти болбойт. Бирөө сүйлөп келиш керек. Келсе муфти болуп берди. Эч ким болбойт. Хажды Узарат хажды деп мен айла жок, Госкомрегион директорун алып башат договор түзгөнгө. Мен сени тааныбайм, билбейм дейт. Муфтият, сен мамлекеттин өкүлүн алып келдиң. Бул мамлекеттин карамагына өтүп, Туркияга окшоп же башка Мароккого окшоп конкуренция болуп, фирмаларга тендер аркылуу 5-6 фирмага таралып бермейинче чуу болгон бул жерде. Экинчи маселе, маскат акыйда маселесине келгенде туура муфтиятта жолсо дини жөнүндө каждый суслик агроном болуп калган орус жактадачы. Бирок паланча вахаби, паланча салафи, паланча тигил, паланча бул деп бетине чакырсак, беттештирсек, мен ага айткан жокмун деп жанын жешет. Эркекчилик принципке калган. Молда дегенде тилекке каршы. Баягы молдонун айтканын айт, кылганын кылма деген сөз чын. Ал эми реформа маселеси жана айланып келген келип отурган ошол. Мамлекет канчалык күчтүү болсо, молдага ошону карайт дагы, дини адамдар ошону карайт дагы, бир күндө болот. Валлахи болот, күндө таллахи болот, биллахи болот. Себеби дегенде азыр бул деле чоң немелер соода саттыкка айланып калган. Бирок менин ушул жерде кейинен деп туура түшүндүм. Мен позициянын өкүлү эмесмин, оппозициянын өкүлү эмесмин. Муфтиятка бирөөнү биле калсын. Алла таала күн фаякун дейт го. Алла таала кимдин буйруса ошол болот дейт. Бирок экинчи маселе, биз акыркүнү ар жак бир жак дини көз караштарды калыптандырып калганбыз. Жашап атабыз. Ата-энебиз коммунизмдин тияка бияка өтүп калган. Эртеңки биздин балдар кандай динде жашайт? Ким менен жашайт? Бул коом, ислам коому, тынчтыктын коому болобу же бир-бирин кырылган коом болобу?
же Сирияга, Иракка элдерди экспорттоп турабызбы? Диалог жетишпейт орталарыбызда. Бирибизге ташты бирибизди коюп отурабыз. Паланчы, бүленчи, бул таблет, бул салат. Кыргыз ойгонуна айнайт. Бир кыргызбыз. Ар бирибиз аркача окуп келгенбиз айнайт. Туура. Динги бизге мен атам үйрөттүм, мен атам динин билдер эмес. Чоң адам коммунист болгон. Айла жок артында белгилер үйрөттүм. Бирок ичинде кыргыз деген бир аң сезим бар. Ошон үчүн урмат кылганда. Теология деп атасыз. Теологиядан өкүлдөрүбүз жүргөн, алар билесиздер, эки кишилер бар. Ошон үчүн да сиз да нейтралдык түзүп караңыз да. Мазарет чыга. Эгер мазарет өкүлдөрү мусулманчылыкта ар бир нерсе гыйбат деген нерсе жок. Артыңызда эле ташкындар өзүндө диалогтан турган уюштуруп бербөйлү. Эмне бирибиз менен отуруп бирибизди түшүнө албайбыз? Мамлекетке ошол боюнча мисал болот. Бул деле бирибиз болот экен. Биякта туруп биздин тоозда Акимовский бирөө чыгат. 2 күндөн кийин. Ал таштап тигиген ыктат. Ошентип өлкөнүн дестабилизациясына өзүбүз себеп болуп атат. Бүттү вакытыбыз. Кимде сөз бар да? Сүйлөйүн дегендерде. Урматтуу бүгүнкү сот катышуучулар, анча проблемалар келип аткан сыяктууда. Өзү хадисте жазылган пайгамбардын акыркы сөзү бар. Сиздер мени түзүп кетип атасыз дегенде мусулман уммасын түзүп кетип атам. Өтө чоң сөздө умманы, коомун түзүп кетип атам деген. Демек, динде ар кандай маскаттарга бөлүнүп, кандайдыр бир багытты коргоо же колдоо деген болуш керек. Дин деген жалпы умманы колдош керек. Бул биринчиден. Экинчиден, бул жамаат маселеси хадисте айтылган. Эгерде дин 72 багытка бөлүнө турган болсо, түп табардан бери жок болот. Бүгүн ислам дини канча багытка бөлүнгөнүнөн эч кимдин иши жок. Канча багытка жетип калды. Эртеңки ислам дининен табылат. Анан эми биз ислам динин жалпы эле дин үчүн күрөшүп атабыз. Бирок бул жерде диндин тазалыгы керек да. Биз бүгүнкү кылып аткан иштерибиз менен ислам дининин аброюн канчалык деңгээлге көтөрүп, же болбосо канчалык деңгээлге түшүрүп атабыз. Эми реформа деген. Мен түшүнгөнүмдө бул динде эмне реформа кылыш керек? Диндин кандай динге реформанын кандай тиешеси бар? Динде бир муфтият бар. Муфтиятта иштеген адамдар бар. Андан тышкары мечит, медресе деген бар. Динди тарката турган. Башка диндерде мечит, медресе деген жок. Бизде ислам дининде бар. Эгерде динди тарката турган болсо, кандайдыр бир идеологияга айландыра турган болсо, анда бизде реформа керек. Мындай караганда диндин өзүнүн принциптери, догмалары менен алып караганда дин өзүнүн тарыхый жол менен таркаш керек. Адамды ал жерде мажбурлап, жана даватчылык кылып, арбыр болу деген бул динде алынган нерсе эмес. Ошон үчүн мен деле ошо дин менен тааныштар, дин менен андай көп окуп, андай ислам философиясын өзгөртүп кишимин. Пайгамбардын убагында эч кандай даватчылык деген тарихта жазылган эмес, болгон эмес, көп нерселер болгон эмес. А бүгүн биз жанагы велосипедди ойлоп тапканда ислам динини чаптап, көп нерселерди аралаштырып атабыз да. Ошон үчүн эгерде биз динди кармана турган болсок, ушу муфтиятта ыйык үйдө турган адамдар өзүлөрү таза болуш керек да. Ошондо гана динге тарыхый жол менен кирип, анан таза дин пайда болот. Мен айтарым бул динсиз, саясатсыз бүгүнкү күндө адам жашоого мүмкүнүбүз болбойт да. Каалайсыңбы? Барып бир динге киресиң, динде киресиң, же болбосо саясатка барып киресиң. Ошон үчүн анын өзүнүн принциби билсе да. Бул жерде
ичинде корксам айтыла турган маселелер өтө көп экен. Анан сыгырып чогуу иштеше турганда. Мен биринчи жолу проекттерди көрөбүз. Bismillahirrahmanirrahim. Konstitusiyadan adım kamçıya Ömürzakov, İstanbul Modern Uyum Detektiğinin bu vakıtta Bilimler Akademiyası'nın institutunda izlemiştim İstanbul'da. Ama bugünkü mesele dini gıda önce degen şimdilerinde o mesele olacak şimdilerinde. Ama benim fikrim boyunca bu dini akval bizim tüketmeden bana kitaplar ortaya yaptı. Kırgızistan adı dünyadaki jalp akval menen baylanıştı. Bağlamdaşlık siyasatında bunun da yetkili takısında var. Buna jakta biz bu anda sosyalizmde öttük, komünizmde öttük, kadınlıkta okular okuduk, andan keyin demokratiya geldi. Andan boşluğunda bir tane korsanlar degenler geldi. Andan keyin boşluğunda bugün etkinliklerine başladı, terörizm, ekstremizm degenler geldi. Bular tarafı ideolojiyalar çoğundur, mizandaşlık oldu. Bizim Kırgızistan'da dini akval, dünyada akval bilen tüzüntüz baylanıştı. Dünyadaki ünlü vatan sayasi anam olur, dinci anam olur. Oşol janagı görgümüz giles siyaqtı, oşol bizim art tarmağımızda tasiri vardı. Biz ekonomimizde bolobу, biznesde bolobу, madaniyatımızda bolobу, özümüzün ilimizde bolobу, dinci anamda bolobу, oşol dünyölük alamdaştırуу sayasatının qaraganda yetimleri biz görüyoruz. Benim oyum, benim fikrim boyunca Kırgızistan'daki akval qanday, Kırgızistan'ın önü qanday boş керек. Kırgızistan'ın özün жолдо өнүгүп кетеби, же жанагындай таңалап аткан батыштын идеологиясы. Жанагы Кыргызстанда жанагындай эркиндүү либералдуулук деген баалуулуктар өргөзүп же өзүбүздүн багытыбыз менен жана айтып турган нерсем ошол өткөн президентибиз Алмаз Шашкенович багыт баштап кетти. Убагында ал кишинин ошол өзүнүн жеке көз карашы менен жеке саясий багыты менен мисалы ал киши көп нерсени ачык айтчу эле. Керек болсо ошол Россияны сындачу эле, керек болсо Америка сындачу эле, керек болсо ошол Европа сындачу эле, өзүнүн ошо айгат Кыргызга тиешелүү болгон ачык айтууну ал киши баштап кетти. Азыр учурда болсо мен байкап атам бара жанагындай бир кичинекей жанагындай фокустар көрүнүп калып эле. Мисалы бүгүн табиг жамаатын айтып өттү. Албетте табигдин өзүбүздүн пикирибиз бар, айтабыз. Эми ушу табиг жамаатын айтышыбыз керек. Башкада кандай бизе фондор бар, уюмдар бар, мисалы азыр айтып өттү, Адефашник деп атабыз, ошол эле Консорос деп атабыз, ошол эле Агахан деп атабыз. Башка канча уюмдар бар. Өздөрүнүн багыты бар, өздөрүнүн карагандай саясий карагандай көз караштары бар, уюмдар Кыргызстанда иштеп атат. Ар бир топтогон уюм болобу, фонд болобу, алар өздөрүнүн бир максаты бар. Өткөндөгү февралдагы Коопсуздук кеңешиндеги каралган маселе сот коргоо жана көзөмөл орунда коррупция боюнча. Мунун бүт баары ошол жана желе боюнча айтып аткан батыштын алып караганда саясатынын ачык калып калды да. Мына табиг жамаат боюнча биз айтып кетейик. Табиг жамаат чындыгында жанагы юридикалык уюм эмес. Жанагындай кыймыл деп коебуз. Анын өзүнүн жанагы ыктыяры түрдө гана адамдар үйрөнүш максатында ошо чыгышат да. Табиг жамаат учурда 220 мамлекеттерде ушундай аракет кылат. 220 мамлекет. Алар ичинде Америкада болобу, Англияда болобу, Европада болобу, башка өлкөлөрдө иштеп атат да. Ал жактарда табиг жамааты экстремист аталбайт. Алар ачык түрдө официалдуу иштеп атышат. Эч кандай бир өкмөт тарабынан же бир башка тарабынан кысымда жок, мындай бир. А бизде өзгөчө Россияда, Казакстанда жана Тажикстанда бир экстремист уюм деп табылат. Экстремист уюм деген бар көрүндү. Эми жакында өткөн жылдын июнь айында бизде табиг жамаат жөнүндө экстремисттик деп табуу боюнча көптөгөн жылдар аракет жүрүп келет. 5-6 жылдан бери, 10 жылдан бери. Бирок ушу табиг жамаатка июн чыгарган себеби неме Алмаз Шашкенов айтып атты, табиг жамаат андай уюм эмес депчи. Ал ачык деп аткан уюм дагы эч кандай тил салбайбыз деген өз позициясын айткан да. Бирок мына ушул жанагы Коопсуздук кеңешиндеги кандидаттар айтып турган сөзүм бар. Бүгүн ушул Коопсуздук улуттук мамлекет коопсуздук кеңеши тарабынан якын инкар деген ат таңууланып, алар кулланып башка прокуратура берилип, агенттигинен атайын турган экспертизе чыгарылып, бир жактуу болуп ушул якын инкар деген экстремист группа деген чыгып. Бул маселе боюнча биз мына ошо өткөн жылы президент Атамбаев кайрылганыбыз, андан кийин Жээнбеков
ешқандай bir жооп жок. Биз түшүнбөй атабыз эмне болуп атат, бул же маалымат жетпей атабы, же башка саясат барбы? Бул деген сөз өтө олуттуу маселе да. Ошондуктан мен ойлоп атам да, бул жерден биз азыр мыйзам түрүндө аракет кылабыз бул боюнча. Себеби мен бул деген маани болуп атат. Азыр күндү кечирем да мен кирип чыктым, кинокенттин жетекчиси Ергешев Жокушевич айтты, бүгүнкү күндө 100 киши камалыпты да, 100 киши камалыпты. 400 киши жана камалыпты, чыгарылган ачык түрдөчү. Анан азаттыкта намаз жүрөт, Кыргызстанда 20 миңге жакын жанагындай якынчылыктар бар депчи. Демек маселе келечекте 20 миң киши камалыш керек деген маселе жүрөт да, болчу. Айтайын дегеним, бул өтө олуттуу маселе, бул именно биздеги укук органдарында жетекчилерди ошол алар боюнча маселе өткөрүш керек. Эми жанагы муфтият боюнча айтып сиздерге муфтият боюнча. Муфтият бүгүнкү күндө улан тактыр айтып өттү, ошол өзү түзүп берген уставы боюнча. Бүгүнкү күндө ал ошол жанагы улуттук коопсуздуктун көзөмөлүндөгү дин агент алдында бул башка ал ошол битет аябай жакшы аткарбачы. Кандай чийип берген болсо ошол тизимге кетип атат. Бирок ушурда Кудалга карата алардын жоопкерчилигин алсаңар болбойт. Мына студенттик жана табий жамаат боюнча алардын жоопкерчилиги өтө жогору. Бул иштердин мисалы ошол Аалымдар кеңешинин төрагасы бул Аалымдар кеңеши ошол максатка булар түптөр жооп бериш керек. Алардын милдети мала милдет берсе, ошондуктан мен ойлоп атам да бул жерде маселени мындай кеңири карап туруп, негизи мен ойлоп атам ушундай террорист столдун максаты бир неме болуп кетсе, эгер максаты ушу учурдагы акыбалды кандай оңдойбуз дегенге жооп бериш керек туурабы? Негизи мен ойлоп атам да ушу маселени биз кайрылып Кыргызстандагы акыбалды жалпы милдеттерди деп коебуз. Бизде улардан эмне уюмдар бар, эмне коомдор бар, бүт бардыгы ал жанагы бир жакты болбой, неме болуп бүт баарын дегенде ошол эле алардын эмне максаты бар, идеологиясы эмне, 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин кандай акыбал келиши мүмкүн деген маселени көтөргөнүн мен үчүн тургалы деген ойлойм. Өзү камчыбек аябай жакшы нерсе айттыңыз. Биздин баягы бүгүнкү жыйындын экинчи аты да ошондой да, мүмкүнчүлүктөр. Бул абалды оңдоонун жолдору кандай жумуштар бар, бул түзөтүп киришип бар mesela. Бул жерде айтып атып, проблеманы айтып берген кетип калган эмеспи? Конкреттүү жолдо сунуштар болсо айтсаңыз да жакшы болот. Дагы 5 мүнөт ким алгысы келет? Oylar sizge bir soğuk. Mesela baştan siz böyle olsa, mufti gibi olsa, kандай sistem olsa, sizin gibi olmaz. Муфти өзү мындай